Анан акыркы маселе бул эми махалатчандардын арманы. Азыркы саламаттык сактоо министринин саламаттыгын бир текшерип койбойлубу? Текшере турган деле мезгил болду. У коргошу менен ушунчалык Кыргызстанды уят кылды дүйнө жүзүнө. Эми болсо кече Москвага барып келген президентибизди орус президенти менен у коргошун жөнүндө сүйлөш деп каранда калып айтты. Дагы жакшы жана Эрбол деген бала азамат экен, 2 саатка жетишпей апыртма экенин айтып чыкты да, болбосо президентти уят кылмакчысыз, ушу у коргошунду Москвага барып кеп кылыптыр депчи. Анан бул саламаттык сактоо министри боюнча ушул жерде 84 депутат токтом чыгарган кызматтан кетирилсин деп. 84 добуш менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 добуш менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Эми бардыгы үстүнө тууган туушкандарыбыз бар, врачтар, жолдоштор менен иштешкен. Алардын бардыгы айтып атпайбы? Ковид кетпесе кетпесин, ушул комик кетсе болот эле деп. Ушуга чейин жетпеди. Эми 8 депутатты суруш менен кетирсек болот эле да. Эмне үчүн ушунчалык бул кишини Рахмат.